Эмнеге намаз окуйбуз дейт. Жана намаздагы кыймылдардын мааниси эмнеде? Сажда, рүкү дейт. Урматтуу бир тууганым, намаздын өзүнүн философиясы бар. Эми муну мусулманча сөз эмес, бирок мындай динге жаңы келип аткандарга ушинтип айтылат да, намаздын өзүнүн философиясы бар деп айтылат да. Кандайча? Адам намазда өзүнүн эң ыйык касиеттүү болгон жери маңдайын эң төмөн жерге коет. Ошентип Кудайга кулчулук кылат. Кудайга кулчулук кылуу деген сөз ошол эң касиеттүү жерге коет деген сөз да. Анан ошого болгон аракеттер түз турат, анан ийилет, анан бар. Ага чейин даарат алып даярданат деген сөз да. Намаздагы аракеттин бардыгы Кудайдын ошол кулчулуктун туу чокусуна жетүүгө болгон аракет. Даарат, ниет, жаза кийин, таза жай намаз бардыгы, анан кыям, анан кол байлап, анан фатиха окуп, башка бардыгы келип ошо саждага такалат. Урматтуу бир тууганым. Эртең сени мисалы үчүн бир чоң адам чакырды, бир өлкөнү падыша чакырса, сен түнү менен жакшы уктайсың, эртең менен ишип калбайсың дейсиң. Чынбы? Эртең менен ичине жебейсиң, ичине жуунасың, кечинде баняга барып пилинг алган болушуң дагы мүмкүн. Кийимди кайра өттүп, жана шымын кыры жазылбасында ичин ачып алып туруп, кирсамынды кайра сүртүп үттөсүң. Даярдан түкрүң кайра үфтө үйлөп кайра сүртөсүң мынтип алып. Неге? Бардык максаттын бардыгы келип туруп, падышанын астына барганда баданияттуу барып, ошол иштеп бүтүргөнгө аракет да. Ошол сыяктуу намаздагы маселе, урматтуу бир тууганым, Кудайга болгон кулчулук